Саламатсызбы урматтуу туугандар. Бүгүн биз мына Ускөл районунун Пристань айылындабыз. Бул жер урматтуу туугандар, могу жерчи илгери мына СССР убагында деле заңгараган эмелер болгондо урматтуу туугандар. Бул рыб комбинат да. Это мына жана бүгүнкү күнү балык тармагы отрасли өлүп атат деп атабыз. Бирок могу жерде мен билишим боюнча 4-5 гектар жер да, ичи иликтеген завод. Испанский холодильниктер менен оснащенный болуп турган бүт баары. Бүгүнкү күнү мына бул жер ужас кинодой да, урматтуу туугандар. Талкаланып, бүт баары талкаланып кеткен. Жеке жака бул сатылып кеткен. Ушул жана баягы эле аттуу баштуулар сатып алган да. Бүгүнкү күнү мына местный элдер кайрылып, ушуну көтөрүп мамлекетке кайтарып бергиле деп суранып атат. Азыр булардан да мына частный территория болуп, ушундай болуп элдер кирсе да урушат. Бул жер мына урматтуу туугандар. Өзүңөр көргөндөй, мына көлдүн жээги да. Мына пляжы, мына көл. Мына көл. Ушул жерде канчалаган миңдеген тонна балык переработкаланган урматтуу туугандар. Чындыгында ушундай илтеген жерлер дагы эле жеке жакта жатат. Ушуну мамлекет алып, өзү бүгүнкү күнү иштетип канча миллиондогон прибыль кылса болот да. Бүгүнкү күнү мына балыкты браконьерство эмес эле ушул жерден канчалаган прибыльди алып келсе болот экен. Урматтуу туугандар, мына местный населениянын активисттери ушул боюнча айтып койсоңузбу? Рыбхоз боюнча, рыб комбинат боюнча. Рыб комбинат илгерте мен 94-төн баштап иштедим. Аябай жакшы эле иштеп турган комбинат болчу. Биякта бул Кыргызстан боюнча бир эле перерабатывающий комбинатта. Биякта соление, копчение болчу да. Скөлдүн балыктарын кармап, ошону кайра туздап, вялить кайра продукцияны негизи боюнча Россияга кетчү, бизге экспорт болуп. Экспорт ориентируемый болчу экен да. Канча тонна алып кетчү эле ошондо? Канча киши иш менен камсыз болгон биякта? Ал кезде аябай эле көп болгон, 100дөн тегереги да. Бул только эле рыб комбинат эмес, рыб комбинаттын пункттары бар. Бул рыб комбинатка Токтогул карачу, Токтогул. Соңкөл биздин рыб комбинатка. Ошол жактан бери балыктарды ошо балыкчылар барып кармап, ошол жака алып келип переработка кылып турчу да. Биякта деген машинелер эле 100дөгөн машинелер бар болчу. Ошонун баарын ташыган. Рыбактардан 100дөгөн рыбактар бар болчу. Катерибиз бар болчу. Көлдү тегерете, ушул көлдү тегерете иштечү. Иштеп түп Каракольский залив, тиги Барскон, Актерек, биягы болсо Карашар, балыкчы, Тоор айгыр, мындай айтканда, кыскача айтканда толук ошо Өскөлдү экваториясы боюнча пункттар бар болчу, точкалар бар болчу. Ошол жактан иштечү кадимкидей командировочный. Элдер көп биякта бул рыб заводко көп киши иштечү, ошонун үйлөрү дагы бар болчу биякта. Иштегендердин. Анан кийин эле приватизация башталды. Акционерный общество кылышты. Акционерный обществода бир 30 эле киши, ошо 100дөгөн кишиден 30 эле киши приватизация кылды. И ошо менен башталды баягы. Акырындан банкроттукка түрттү. Бул рыб комбинат негизи банкрот болчу организация эмес болчу. Россиядан да бизге балык келчү. Россиядан балык келип, бияктан копчение болуп, анан кайра кетчү да. Бул аябай уже катуу иштеп турган организация. Яки тилек менен булар ушул кычырап турган, сонун иштеп турган комбинатты талкалашты, мен таң калдым. Ичинде азыр ошо копчение, вяление болгон эменин баары жок. Талкаланган. Бүттү баягы. Аягы биз байкаган боюнча аягы сатып кетүү деген максатта жасалды да. Жеке жака өттү, ошойдон. Жеке жака бири 3 кишинин эле кызыкчылыгы, бир семьяда 3 киши болуп калган обществонун. Алар эмне кызмат ээлеген, кимдегендер болгон? Эми мунун демеси директори ошол кезде Кабатаев. Мен билген эле Кабатаев. Кабатаев, Анан ошойдон эле Кабатаев болду. Бөлөк директор болгон жок. Аягына чейин эле азыр деле Кабатаевдин эмеси, азыр ошо үй бүлөсүнө тиешелүү да. Бүгүнкү күнү айтыңызчы, мындан тышкары дагы ушул Пристань айылында эмнелер, кайсы мүлктөр сатылган дагы? Мындан сырткары негизи деген ошо приватизация акт болгондон баштап мына бир рыб комбинат, экинчи боякта пароходстводан көмүр келчү. Ушакка көмүр келип, отун, бияктан буудай кетип,
кадимкидей эле пароходдо иштеп турган жер бар болчу Мм. көмүр көмүр баржалары. полный ушу районго бияктан машинелер менен ташып кетчү. Бияктан тиякта топ базанын жери бар. Аякта бир 2 гектар 3 гектар. Топ базада кеткен жеке жака. Топ базадагы кеткен. Топ база, баржамы, пароходство бүт эле кетиптир да. Нефти база бар болчу. Нефтебазада кеткен. Нефтебаза канча гектар? Нефтебаза ал деген экологический эме жагынан деп коркунучтуу турду деп туруп муну деген темирка көчүргөн. Бүт бочка. Жеричи, жери кетти. Какта бирөөлөргө өтүп кетти да. Айыл өкмөттө дагы эмес. Азыр бир биз билген боюнча бир кант силикат завод деген бирдемеси бар. Ошо директоруна. Бирок иштебей эле турат. Жок, иштебей эле. Ошончо. Бир да мыт кагыла элек. Түшүнүктүү. Ошо только эле сатылган аркасында. Аркасында экен, э? Жакта мына бир мактанчу жерибиз бар. Ушу кайсы фонддон эле мечитибиз? Абу Саид фондунан Мечит салынып кетти. Ушу айылыбызга. Имо площадка. Президентский фонддон Садырный кожо салып берген площадка фондунан. Ушундан бөлөк бир да мыт кагылган жок. Бул айылыбызда. Сос объекти деген бизде жок, ФАП деген жок, почта деген жок. Биз деген цивилизациядан артта калган эмеспи, эч ким келбейт, айыл өкмөт иштебейт, аким иштебейт. Ускөл району. Кайсы айыл өкмөт болуп калат бияк? Садырак айыл өкмөт. Садырак. Жолдорду көрдүңөр. Бул жерде деген бир 4-5 дробилкабыз бар. Анын бизге деген пайдасы деле тийген жок. Жолду талкалап мообасы жүрөт. Ушуларга да көңүл буруп мындай чечип берчи жактар болсо биз жакшы болот эле. Бизге деле бир келип кетсе Садыр Нуркожоевич, Кыдырбек Ташиевке да кайрылат элек. Ушул жака бизге бир келип көңүл буруп кетсе жакшы болот эле. Биздин үнүбүз жетпей койду. Ушул сос объектилер боюнча канча сотко барганбыз, соттон утулуп, эң акыркы шылдың болуп чыкканбыз. Колхоздор силер үйүңөрдөн чыкпай эле жаткыла деп. Ушу биздин үнүбүз жетпей койду. Ушу чоңдорубуздан өйдөкү жактардан келип бир карап, өздөрү көздөрү менен көрүп кетсе жакшы болот эле ушу бизди. Биз мындай айтканда жанагы ээрчип келген бала сыяктуу болуп калдык да. Ачуучундук, э? Азыр шайлай турганга биздин немебиз да жок. Могу жерде мына Госматрезервдин бир комнатасын бөлүп берген ФАП кылып. Шайлоону ошактан кылабыз. Мына быйыл келип комиссия келип көрүп, муну канча жыл мурун аварийный иштеген болбойт деп кеткен. Быйыл келип жаап, мына айыл өкмөт могу клубка көчүрүп келди бизди. Убактылуу да эми. Убактылуу. Мына урматтуу туугандар, биякта жогоруда айтылгандай эле могу жер мына клуб да. Мына элдер айтып атат, биякта бизде почтабыз жок деп. Могу почта урматтуу туугандар. Анын аркы имараты бул ФАП да, жана фельдшерско-акушерский пункт. Элдер ошо поликлиникасы жок болсо да ошол жака көрүнүш керек эле да. Тилекке каршы бирок андай эмес экен. 10 километрден ошо 70 баланы күндө ташыйбыз дейт да, окуучулардычы. Билим алуу оор болот атат. Ал эми бул имарат боюнча мына мен со стороны эле мына жакындатып көрсөтөйүн урматтуу туугандар. Карасаңыздар, согуштан кийинки эле эме да. Кейп да, мына талкаланган, убагында дүркүрөп турган зданиялар бул урматтуу туугандар. Бүгүнкү күнү мына жеке жака өт болду. Приватизациянын жыйынтыгында мына бүгүн кейп ушул урматтуу туугандар. Килиттеген дүркүрөп турган 4-5 гектар жери бар. Итальянский эмелер алып келген, рефрижераторлар, балык, рыб комбинатта килиттейген, это целый республиканского значения. Бирок бүгүнкү күнү ушу частныйга өтүп, талкаланып, ирип-чирип, мамлекетке налог 1 сом төлөнбөйт. Рабочий места жок, мына даже жабылып койгон. Мына заброшенный видели турат. Налог мамлекетке түшпөйт. Иш орду менен элди камсыз кылбайт урматтуу туугандар. Шунун баары жөн турганча мамлекет көтсүн. Бүгүнкү күнү мамлекет күчтөндү, мамлекет көтүп, мамлекетке иштеш керек урматтуу туугандар. Кошумчаларыңыздар барбы, урматтуу туугандар? Бизде деген азыр аябай курч эметип турган бул ФАП в срочном порядке ачылыш керек да, потому что могу суук. ФАП, Тиги балдар ооруйт, биякта сахарный диабет, карылар бар, пенсионерлер бар дегендей. Мындай бизде эме штат бар, бирок медик келбейт бизге. Эмнеге андай билбейм, штат биякта иштеп атат деген бар экен статусчу, бирок бир жерде келип кыдырып, мындай элдерде эметкен киши жок. Катуу оорук чалдар бар. Ошондой жагын эми азыр Кудай буйрса Кыргызстан боюнча жаңыланып, жакшы иштер болуп атпайбы? Биздин да айылды ошого президентибиз бизге да көңүл буруп, ошо бизди да ошо жаңыланууга
кошуп кетсе деген максаттабыз да биз деле ошо үнүбүз жетпейт ата эч жака суу боюнча. Түшүнүктүү. Бала бакча боюнча да биздин балдар бала бакчага барган жок. Мурункудан да аз балдар көп. Кичинекей балдар. Бала бакча айылда, Григорьевкада айылда Бала бакчага барбай эле мектепке барат экен да сразу. Орун жок, өйдө алып барсаң орун жок, атпайт. орун жок. Башка айылга эми. Сен очередиң келсе уже балаң ошол садикке берчи балаң 4-5 класс окуп калган болот да очередиң келген. Очеред жетпейт. Анан бала бакыра же өзүбүз оорусак, ой жакка барсак, мисалы үчүн эртең менен барсаң, түштө араң очередиң жетсе жетти, жетпесе кечке чейин ошол жакта. Пристан айылы канча калкы азыр? Негизи 110-120 түтүн могу. 120 түтүн. Бизге воинский частьта кошулат 300 болуп эсептелет. 300 түтүн, Түшүнүктүү. Анан Буюрса. балдарыбыздын эртең мененки транспорт, мисалы үчүн Садыр Нуркожоевдун берген кичинекей микроавтобусун беришти, азыр 2 рейс кылат. Эртең менен саат 7:10 ошол жерде караңгыда балдар окууга кетет. Биринчи рейс. Экинчи рейс 7:35 кетет. Кайра түштө 12:10 бир келет, 1:20 бир келет. Өзүбүздүн Сетра чоң автобус бар эле, 62 орундук. Ал бузулуп жатат экен, Мотор суу берген боюнча мына 1 жыл болду. Ошо боюнча ошол көйгөйүбүз да чечилбей турат. Ошону да хотя бы ошону жүргүзүп беришсе бизге жакшы болот эле. Балдарыбызга 7:30 ошол баары чогуу бир жылуу автобус менен кеткен ато. Освещение жок, капкараңгы болуп, кечкисин коркунучтуу балдар. Өзүбүз мына Токойго жакын жашайбыз. Караңгыда Чөө деген бар. Чөө деген бар. Ит куш бар. Эртең менен ушул караңгыда 7:10 чыгат автобус. Ошондо ушул жерде жол тосуп турушат. Көйгөй көпкөн, урматтуу туугандар. Шуну биз чагылдырып, тиешелүү органдарга кайрылып, Кудайым буйрса результат кылыш керекпиз. Көрүшкөнчө.